Деги эле Теңиз Бөлтүрүктүн фамилиясы гана Бөлтүрүк болгону менен ал өзү капталын жеген карышкыр эле. Бизге мөңгүсү жок суу калды, көмүлбөгөн уу калды, анан түгөнбөгөн чуу калды. Башка эч нерсе калган жок. Бул документ иштесе, бул протокол, иштебесе прокол. Булар айтат эми 39 менен жол бердиңер, 42 менен кол бердиңер дейт. Протоколду аткарсаңар тынчтык болот, аткарбасаңар кырсык болот деди. Алмазбек Шаршеновичти абактан эки гана жол менен чыгат. Же бийлик чыгарат, же эл чыгарат. Дегеним кандай? Же саясаттын деми чыгарат, же Сары Өзөндөн эл чыгарат. Саламатсызбы, Чынөкөч. Мына сиз мындан 2 ай мурун бизге маек бергенизде Текебер Теңиз Бөлтүрүк кетпесе экен өлтүрүп деп айттыңыз эле. Мына андан бери Теңиз Бөлтүрүк кармалып камалып кетти. Ошол эле учурда 19 тонна алтын дайыны чыкпай жатат. Кыргыз алтын жетекчилиги толук курамы менен алмашылды. Ал ортодо Азимбек Мектазаров отставкага кетип, бүгүнкү күндө комиссияны түптөп чыкты. Сиз ушул тууралуу эмнелерди айта аласыз? Теңиз Бөлтүрүктүн кармалышы, камалышы мен үчүн жаңылык деле болгон жок. Анткени бул күтүлгөн нерсе болчу. Дегеним Теңиз Бөлтүрүктүн Кыргызстанга пайда болгонун да, анан тез эле убакыттын ичинде октябрь инкылабынан кийин эле эртеси күнү пайда болуп калып, бир күндөн кийин дип паспорт алып, андан кийин кыргыз алтынды сырттан башкарып, андан кийин кумтөрдү сырттан башкарып калганда чоң мандем бар болчу. Деги эле Теңиз Бөлтүрүктүн фамилиясы гана Бөлтүрүк болгону менен ал өзү капталын жеген карышкыр эле. Мендеги божомолдор боюнча же болбосо мендеги маалыматтар боюнча Теңиз Бөлтүрүк Центера Голдко дагы, анан кыргыз бийлигине дагы кызмат кылып, эки жакка тең иштегенде оолу ошонун запкысын жеди го дейм. Жана депутат Акылбек Түмөнбаев айтып атпайбы? Теңиз Бөлтүрүк өтө көп нерсени билчү, ошончон камап койду деп. Туура. Ал өтө көп нерсени билет. Бирок кумтөр боюнча, алынган алтындар боюнча бардык сырды Бөлтүрүктүн билгени кажет эмес, көпчүлүктүн билгени кажет. Анткени кумтөр элге өттү деген сөз бар да. Ошол өңүттөн алганда сырдын бардыгын Бөлтүрүк эмес, көпчүлүк билиш керек болчу. Анан деги эле бул долбоордо мен ошол мамлекеттик алтын комиссиясынын мүчөсү катары буга чейин да айтып келгем, азыр дагы айтам. Биз бул долбоордон утулганбыз. Бизге чын айтканда, мына жалпак тил менен айтканда, канадалыктар кумтөрдүн каймагын калкып кетти, кыргыздарга кырмычыгын гана чыштап кетти. Биз утулдук. Бу жерде уттук деген сөздүн өзүн бир аныктай турган эч нерсеси жок. Биз маселен картаң бир уйду жаш кунажынга алмашып жибердик да, ал жакта алына турган алтындын запасын да арсарда, казып турган арзан. Канча жыл казабыз, канча пайда табабыз. Ал эми биз акцияны берип коюп жатпайбы? Мына ушул өңүттөн алып караганда биз утулганбыз. Деги эле кумтөр боюнча эмне акыркы күндөрү басаңдап калды маселе. Анткени жогорку сот баягы экологиялык чыгымдарды кайтадан карап баштады. Нарис Калчаевдин арызын көзөмөл иретинде карап баштады. Айли чечим чыга элек. Экинчиден, Центерага түрктөрдүн бир компаниясы сотко берди. Алар дагы ошо кумтөрдү азырынча камакка алып коюшу мүмкүн. Үчүнчүдөн, Антариядагы сот айли өзүнүн бүтүмүн чыгара элек. Бул кыргыз өкмөтү менен Центера Голдтун ортосундагы жанагы макулдашылган келишим айли күчүнө кире элек. Аны Антариянын, Канаданын соты гана бекитиш керек болчу да. Менимче айли чоң чуулар айли алды да. Деги эле азыркы турган турушубузда биз утулдук. Бизге эмне калды? Бизге мен жана айткандай кырмычык калды, каймагы жок. Андан башка эмне калды? Бизге мөңгүсү жок суу калды, көмүлбөгөн уу калды, анан түгөнбөгөн чуу калды. Башка эч нерсе калган жок. Башка эч нерсе калган. Анан ушуну кантип биз уттук деп айта алабыз? Анан Бөлтүрүк мен билгенден өтө көп нерселерди билет. Анан дагы мен бир нерсени эске салып кетейинчи. Эмне үчүн кыргыз алтындын мурдагы жетекчиси Үмбеталы Кыдыралиев кызматтан алынды? Ал алтын боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасынын Акылбек Жапаровдун орун басары болчу да, анан тыштан башкаруу киргизип коюп тиги өкмөт башына барды дагы ал кыргыз алтын корганда.
ал акцияны бербейбиз деген сөз үчүн кызматтан алынды. Андан кийинки жетекчиси Жарасул Абдырайымов эмне үчүн толук курам менен директорлук кеңеши дагы правлей башкармалыдагы кызматтан кетти Кыргыз алтын. Алар жанагы 12 тонна алтынды $700 миллион саттык деп айтып койгон үчүн кетти. Мына ушулардан караганда бир чоң ал жакта сыр манден бар экени көрүнүп турат. Ошон үчүн Азимбек Бекназаровдор коомдук комиссия түзгөнү дагы кумтөр боюнча айткандары дагы себеп болуп атат да. Дагы бир актуалдуу жагдай учурда Камчыбек Ташиевдин Тажикстан менен байланышкан чек ара маселесинде 39-42 протоколдорго кол койду. Өзбекстан менен 36 протоколго кол койду. Ушул эки протоколдорду ачыктоо боюнча коомчулукта кызуу талкуу жүрүп, Камчыбек Ташиевден талап кылып атат, протоколду ачыктагыла депчи. Анан отставкасын талап кылгандар да болуп жатат. Анан ушул жагдай боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Эмнелерди айта аласыз бул боюнча? Эми 39-чу, 42-чи, 36-чы протоколдорду ачыктагыла, ачыкка чыгаргыла деле айкайсы учуу салып атпайбы социалдык сеттердечи. 39-чы протокол былтыр эле ачыкка чыккан, аны бардыгыбыз эле билебиз. 42-чи протокол деле ачыкка чыгарды. Ал эми 36-чы протокол жана бул Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы демаркация, делимитация иштерине башталган багыттама болуш керек. Аны ачыкка чыккан жок, ал жөнүндө кабарым жок. А бирок 39-ду бардыгыбыз эле билебиз да, 42-ни деле бардыгыбыз да билебиз да. Аны ачыкка да чыкпады. Кандай болгон күндө дагы бул протоколдор бул эл аралык документ. Бул документ иштесе, бул протокол, иштебесе прокол. Биз үчүн буну прокол кылып койсок болот, бирок тажиктер протокол кылат. Булар эми мына ушу менен карбайт бизди. Ушу менен карбайт дагы ушу шылтоо болот. Булар айтат эми 39 менен жол бердиңер, 42 менен кол бердиңер дейт. Болду, ушул экөөнө гана бизди азыр бет үскө такайт да. Анткени бул ачык да. Теге Тажикстандын УКМК башчысы Саймомин Ятимов Сатарович ачык эле айтпадыбы бизге бул протоколду аткарбасак эмне болот? Протоколду аткарсаңар тынчтык болот, аткарбасаңар кырсык болот деди. Ушундай таризде ал бизге талап коюп, таңоолоп койду. Анан дагы бир нерсе бар да, бул эмне үчүн 42-чи протокол? 42-ни мындайынан окусаңар, бул 24. Булар 24-чи жылкы картаны тааныгыла деген талапты коюп атат да. Эгер аны тааный турган болсок, анда Ворух ал кезде анклав эмес болчу да. Ал Тажикстан территориясы болчу да. Анан ушул жерде бир сыр бар дейм. Кандай болгон күндө деле биз үчүн бул протоколдор убактылуу болгону менен тажиктер үчүн бул бактылуу. Анткени алар эми ушун менен бизди агрессия кылганга жол ачып алды да. Алар Ворухка жол салбаса дагы мындай кол салганга жол салып алды да. Мына ушул өңүттөн алганда бул өтө опурталдуу. Эми Камчыбек Кыдыршаевич деле бул протоколдорду кол койгондо эртеңки келечеги эмне болуп кетерин билбей калды дегенге болбойт. Ал деле билдеш керек, кесепети кандай болорун, келечеги кандай болорун. Бирок убактылуу утуш үчүн, ошол жердеги төгүлгөн канды, андан келип чыккан кайгыны жутуш үчүн, атылган окторду токтотуш үчүн, туруктуулукту орнотуш үчүн ушул кадамга барды окшойт да. Убактылуу ушундай басаңдатып туралы деген таризде чанан. Бирок кандай болгон күндө деле Ташиевдин документтерге кол койгон протоколунун бул мамлекеттер аралык мааниде макамы боюнча андай чоң юридикалык күчкө эмес. Кандай болгон күндө дагы чек ара боюнча чечимдерди мамлекет башчылыгы кабыл алат. Жана Өмүрбек Исакович Субаналиев айтпадыбы? Ташиев чечпейт, буну Садыр Жапаров өзү чечет депчи. Туптуура эле бул жогорку кеңешке келет, анан президентке барат. Жогорку кеңеш кааласа четке кагат, президент кааласа чекеге чабат. Анан азырынча жер кетип калды, бул кетип калды дегенче болбойт. Бирок бул протокол багыттама, башталма. Бул багыт берип койду. Бирок ушул турган турушубузда бул биз үчүн өтө опурталдуу. Анткени биз кошуналарга алгачкы позицияларыбызды алдырып койдук десек, аша чапкандык болбойт да. Эми калганын убакыт көрсөтсө, кандай болгон күндө дагы чек ара маселелери, чек ара дипломатиялык жолдор менен чечилгени дурус дечи. Бирок 39-чу протокол дагы өтө опурталдуу. Анткени биз алар жол салып атат. 42-чи менен алар бизге уже кол салып атат да. Мына ушул өңүттөн алганда бул эки протоколду тең
эми тажик тарап өмүр бою бетке кармап келет да мына ушунун таламын гана талашып ушул талапты гана коюп мындан аркы нерселерге ушул 2 протокол аркылуу басым кылышы толук мүмкүн. Акыркы суроо ушул болсун. Өткөндө президент Садыр Жапаров абактагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жубайын, балдарын кабыл алды. Ошондон кийин коомчулукта жакында Алмазбек Атамбаев абактан чыгат экен деген сөздөр арбын айтып жатат. Ушул Атамбаевдин жакын тарапташтардын бир катары сиз ушул Атамбаевдин жакында абактан чыгаарына ишенесизби? Алмазбек Шаршеновичти ана чыгат, мына чыгат деп эле айтышып жатпайбы? Эми бул кандай болгон күндө деле ал саясий туткун. Ал эми саясий туткундардын абактан 2 гана жол менен чыгат. Же бийлик чыгарат, же эл чыгарат. Дегеним кандай? Же саясаттын деми чыгарат, же Сары Өзөндөн эл чыгарат дегендей эле кеп.